кинонун баштаарынын алдында искусственный депрессияга түштүм да. Эксперимент кылдым да. Атайын депрессияга түштүсүзбү? Атайын депрессия. Вроде все жакшы, баары жакшы. Просто жөн эле атайлап депрессияга түшүп көрдүм да. Сиз кызык экенсиз, элдер депрессиядан чыга албайт. Искусственный депрессияга кирип. Химия болгондой болду да, анткени ушу караңгы кирип кеткенче только экөөбүз эле калдык. Калгандары баары кетип калганда экөөбүз секирип жүрөбүз. Бир эле болгондо сальтера дик кандай чындыгында ал учурда баягы секирген балдар аз болчу. Кыйынчылыктарыңар деп айтканда мага дюшес, майонез, башка вкусы келип кетти да. Чын мен ошол кантип дегенде эле биринчи дамын сездим да. Мурун баштап элек планымды эле мен айтып жиберчүмүн да Римгечи. Жакынданам деп. Негизи бул туура эмес экен да. Кыла турган эмеңди лучше эч кимге айтпай коюш керек. Салам бир туугандар, адаттагыдай эле салам телевизор, салам YouTube. Бүгүн бизде конокто кандай айтсам, мен үчүн башаламан кинодон башталган актер, режиссер, каскадер, директор, дагы толтура нерселерди айтып кетсем болот. Аны барып айтсам убакыт болуп кетеби деп туруп, өзүбүз байкелерибизге сөздөрдү берейик. Бүгүн бизде карасаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Салам алейкум, кош келдиңиздер. Алейкум салам. Сиздерди мен өзү жаш муун катары адам катары сиздердин киноңуздар башаламандан башталгандыктан кечээ күнү башаламанды көрүп чыктым. 2,5 саат. Мага жаш катары адамга баарыбыз бизге санариптүү болуп кеткен да. Видеодо башкача, баары качествосы да башкача. Бирок ага карабастан көргөндө аябай кызыктуу темалар көтөрдүңүздөр. Мындай айтканда ошол кинодон сиздин жолдоруңуздар башталган. Туура айтамбы? Туура эле. Сиздерге мындай суроо бергим келип турганда, ошо көрүп атканда суроо чыкты. Ошол кино башталгандан баштап канчалык жашооңуздар өзгөрдү? Азыр кайсыл эмне кылып атасыздар, эмне иш менен алектенесиздер? Азыр эмне кылып атасыздар мындай айтканда? Мен башаламанды көргөндө сиз жапжаш экенсиз, сиз да жапжаш экенсиз. Анан көрүп алып туруп, керкилерди көп ойлондум да. Кимиси ким болду экен? Адилет байке, Элдияр байке, кимиси ким экен деп туруп. Анткени чачы узундар баары бирине окшош көрүндү да. Анан деп бир заматта көрдүм. Сиз жаман каарманды ойнопсуз, сиз жакшы каарманды ойнопсуз. Ушинтип экөөңүздөр азыр чогуу отурасыздар. Жашоодо наоборот. Бул жакшы каарман, мен жаман каарманмын дегендейчи. Эмнеге андай? Жашоодобу? Тамашалап атат. Эми өзгөрүү боюнча айтып турган болсок, эми жашоодо өзгөрөт, конечно, бул каждый күн сайын өзгөрүп турат да. Бирок, если сфераны ала турган болсок, мен ошол эме киносферасынан кеткен жокмун десем болот да. Элдар бир аз телевидениеге өтүп кетти. Эми ал жөнүндө өзү айтып берсин. Мен ошол жыл башаламан чыккан уже 20-жылга кетип атат да. 2000 жетейин деп калдым. 18 жыл. 2005 тартылган да. Бирок ага карабастан элдин баары эркилер көрөт экен. Дагы деле YouTube'да жаңы кирген видеосу 2 жыл мурун кириптир. Уже 1 миллион просмотрга жетип калыптыр да. Элдер көрөт экен. Ностальгия болсо керек. Себеби биз ошол учурда тартып баштаганда негизи эле Кыргызстанда кино жок болчу да. Тартылган кино жок болчу. Анан биз студентпиз, баардыгыбыз фанатпыз. Эмне кылабыз болуп эле ошонун аркасында тартылып кеткен да бул нерселер. Эң биринчи жагын айтсаң болот да. Биринчи тартып атканда ошо бизде Адилет таанышып калды. Стадионду билесиңби? Стадионду таанышып калып, экөө секирип, анан Адилет айтып калды, давай мындай тартпайлы деп. Команданын башталганы ошол Адилет экөөбүздөн таанышып, анан кийин ортодо Жаныбекти чакырып, ал телевидениеде иштейт болчу ошол жерде. Баягындай телевидениеде, университеттин телевидениясындачы. Ага жолугуп, анда камера, ВХС деген камера болот эле. Анда азыркындай телефондо камера деген нерсе жок болчу да. Только ошондо. Анын камерасын күтүп отуруп, бошогонун күтүп барып, анан ошондо баштаганбыз. Роликтер тартчу элек. Ролик деле эмес, мындай. Жок, секиргендерибиз тартчубуз. Себеби өзүбүзгө кызык болчу да, ал учурда камера жок. Анан өзүбүздү көргүбүз келет. Кантип секирип атабыз, кандай трюк кылып атабыз, ошол интересно болуп. Анан отто драка тартып көрөсүң, бирдемелер тартып көрөсүң. Кийин анан ошол Кубат, Рустамдар менен биригип бирдеме тартып баштадык. Анан клоунада деп выступать этип баштаганбыз. Анан ошентип ошол Үмүт Ош мамлекеттик университетинин телевидениеси бар эле. Телевидение эмес, мындай эмеси. Ошондон биз передача алып, скотч деп.
анан жана азыркы эми вайн дейбизби же скетч дейбизби ошондойлорду тартып чыкчубуз да. Анан ошонун аркасынан эле негизи эле ар жагынан эле баардык балдардын мындай кандай десем тилеги максаты ошо киного кызыгуусу болгон да. Ар бирибиздин өзүбүздүн мындай оюбузда бир сценарийлер болчу да. Ошолордун баарын бириктирип башаламан болуп анан башаламан деген кино чыгып калды дегендейби? Ошондой эле негизи. Ал жерде ошол эмеге карап туруп жазылган сценарийчи. Мисалы Адлет секире алат, Элдияр секире алат. Экөө мушташасын ачты экөө деп, экөөнү эки жакка бөлбөйлү. Жаш адам жаман адам. Да бирөөнү жакшы бирөө жаман. Мушташтырбайлыкпы деп? Мушташтырбайлыкпы деп ошондой болгон да эле. Өзү мындай ойлоп көрсө, бул биринчи кинолор сиз айтып кеткендей эле ал убакта кино деле жок болчу. Анан сиз биринчи киного катарлар тарттыңыз да, болгондо дагы өз эмгектериңиз менен, кыйынчылыктары менен тарттыңыз. Бул ошондо эме деп айтсак болот да, биздин кыргыз киносунун тарыхы да, кантип башталышы бир определенный момент. Да, эми баягы жанрдуу фильм деп койсок болот, баягы коммерческий фильмдин бир башталышы болушу мүмкүн. Бирок ошол учурда биринчи биз чын айтканда Элдияр экөөбүз Шумкар деген киного тартылганбыз. Эми бул мындай эле кино болчу, бирок ошондо дагы биз үчүн бул аябай эме болгон да, мындай ачылыш болгон да. Киного тартылып атабыз. Биринчи кадамдарыңыз болду да. Мектепти жаңы эле бүтүп, бир экинчи курс ушундай эле болсок керек эле. Анан аябай сүйүнүп, тартылып, анан кино деген ушундай болот турбайбы деп мындай суктанып, мындай эме болгонбуз да. Анан кийин ошондон кийин дагы жана ой конгон да, еще тартылсак деп. Анан потом ал учурда интернет жок болчу. Анан кинону кандай тартыш керек, кантип тартыш керек, бизде такыр ал боюнча маалымат жок да. Мындайча айтканда баягы интуитивно эле тартылган да бул нерсечи. Шумкарды көрүп Шумкардай басып калганбыз. Мен киного тарткам, кайсы киносу Шумкар жакында чыгат да. Ошо сиздердин киноду көргөндө кармандарыңыздар аябай жакты. Болгону да экөөңүздөр эме экенсиз, эки тараптан экенсиздер. Бириңизге каршы. Суроодо ошол кармандарыңызга окшош нерселериңиз барбы? Жашоодо алынган сиздер же секиреттеп эле ошол эле эң башкы болду беле? Же мындай характер боюнча дагы жок. Мен өзүмдүн характеримде, то есть кинодогу геройдун характери менен салыштыра турган болсом, жок, таптакыр эле отрицательный мындай эки башка нерсе. Себеби ал геройду, скорее всего, ошол мектеп учурунда башка бирлөрдүн эмесин, образын алгам десем болот да. Бирок ошондой адамдарды көргөнсүз. Албетте, көрбөсө ал образды бериш кыйыныраак да. Ошону копировать этесиң, ошолорду туурайсың, ошолордун сүйлөгөн манераларын кылып көрөсүң. Азыр бизде соц тармактарда аябай тренд болуп атат. Өзү актёрду анан тартылган киносун мындай салыштырып чыгып, ким прототипи ким чыныгы жашоодо деп аябай изденип да. Сиздерде ошондой прототип барбы? Өзүңүздөр кайсыл персонаждын прототипи? Элдияр өзүн эле ойногон. Мага бир аз оорураак болгон. Себеби мен эми жашоодо андай эмесмин да. Чын айтканда, просто мен ошол прототип издегенге туура келген. Анан ошо университетте, мектепте окуп жүргөндө ошондой прототиптерди издеп туруп, ошолордон баягы аралаштырып анан чуть-чуть өзүмдүн эмеми кошуп эметкем да. Чындык характериңиз кайсы персонаждын характерине окшош? Ал фильмде персонажды жокпу дейм. Окшош жокпу, Сиздер дагы деле эсиңиздеби ошол кино баардык кантип тартылган, кинонун биринчи минутасынан аягы минутасына чейин эсиңизде болобу? Ошол кандай болгон сюжети? Эстетпечи деп. Кыйынчылыктарды эстейсиң да, эстетпечи деп. Бирок азыр мен отуруп кинону көрө албайм да. То есть өзүм көрө албайм. Такыр. Жок. Мындай билбейм, мындай уяла берем да. Көргүм келбейт да ошолочу. Мен сиздерге өтө кыйын болуш керек башаламан жөнүндө канча жолу сүйлөшкөнсүз, бирок ал бир аз мурунураак муундарга айтып бергенсиз. Убакыт өттү дегендейчи. Жок, эми кандай кыйынчылык деле жок, бирок кандай гана болбосун, бул биздин ушул азыркы отурушубузга, ушул деңгээлге жетишибиздин бирден бир себеби да алчы чындыгында. Мүмкүн ал нерсени басып өтпөсөк, биз азыр бул даражага жетмеген эмеспиз дегендей да. Бул биздин биринчи мындай кадамыбыз десек болот. Ошол кино тармагына, каш тармагына болсун. Ошонун артынан кызыгуу пайда болуп, демек буну кылса болот экен, биздин колубуздан келчүдөй экен деп туруп, мындайча айтканда күчөдү да. Ошо киного болгон кызыгуучу. Албетте ал азыр эми көрүп отуруп мындай уялган менен бул мындай да, бул керектүү нерсе болгон да чындыгында. Определенный этапка ошону өтүш керек болчу дегендейби?
тартып атканда мисалы башында айтып атпайбызбы, алып камераларды алып ошо уурдап тартып бүт баары экспериментальный болчу да. Эксперимент болчу. Любой атлет экөөбүз деле мынтип ошо камераны алып алып туруп тартып атканда дагы тет жерден секирели давай сен секир мен секир деп экөөбүз секирип анан отуруп алып карайт элек, отуруп алып ошол жерде түнү кырып түрдүрүп замедленный кылып давай муну фильмге мындай кошолу деп ошол башаламанда эле экспериментальный болгон да. Бизге деле баарыбызга экспериментальный болгон. Биз анткени биз башында бирөөлөргө барсак бизде мындай ой силер кино тарта аласыңар деп мындай эле айдаган күндөр да болгон да биздечи. Анан эксперимент кылганбыз. Бүт азыр деле экспериментте эле жүрөбүз да, биз мындай все биз мындай жеттик деп ойлобойбуз. Баардык кайсы жакта иштебейли тармакта, мисалы атлет каскадерскода дагы эле эксперимент кылат, мындай өзү келип мен мындай кылдым, мындай берин мондай эме менен кылыш керек, страховкалар мындай кылыш керек деп айтат. Мен болсо телевидениеда дагы эле эксперимент кылам, давай муну алып барчу мындай кылып көрөлүм. Эксперимент. Биз аз дагы эле экспериментте жүрөбүз да. Азыр фильмдерибиз дагы мисалы атлет келип сценарийни айтат, фильмде тартат, ал дагы мындай жаңылык киргизгенге аракет кылат да. Ошо эксперимент Кыргызстанда жок нерселерди киргизгенге аракет. Ошол нерсе бизде калып кеткен да. Дагы эле экспериментте жүрөбүз. Мындай айткандачы. Сиз бирок эмне себептен кинодон алысыраак болуп кеттиңиз? Кандайдыр бир бул биринчиден мен телевидениеда иштеп жүргөндө телевидениенин иши оор аябай. Күнү түнү анан кийин кээде биз мисалы атлет дагы өзү деле айтып атат, сен кино эмне болду деп канча жолу айтышты. Мен эң убактында бул телевидение бир ушундай саз экен, киргенден кийин чыга албай калат экенсиң. Анткени биз баягы көнүп калганбыз балдар мененчи, ответственность алгангачы. Мисалы бирөөнү бир нерсени баштадыкпы, ошол жерде таштабаганга аракет кылабыз да. Мисалы ошол моментте мындай башталгандан кийин телевидениеге кирдик, киргенден кийин спорт каналы ачылгандан кийин такыр бошогон жокмун. Атлет менен мурун даже экөөбүз сценарийни да сүйлөшө албай калдык, атлет. Мен мурун келип, мондайчы мен буга айтам телевидениенин мындай сен атлет деп. Жок, бир учурда бул эме болуп калды. Чындыгында кинодон бир аз алыстаган учурлар болду баардыгыбыз эленечи. Эми жашоо шартка байланыштуу кино невыгодный болуп калды. Анан мындай бир аз чачылган учурлар болду да. Ар ким өзүнүн жолун тапкан изден кылды. Мен деле мисалы башталамандан бери постоянно кинодо жүрдүм деп айта албайм. Башка жумуш кылган учурлар болду. Ошол учурда возможно ошо Элжар телевидениеге өтүп кетти. Анан мен кайра кайтып келгенге туура келди. Себеби баягы мен башка жумушта нестабильный болгон үчүн кайра киного келген учурлар болду да. Ошонун аркасынан все-таки мен түшүндүм окшойт, кино бул меники экен дегендей эле мен өзүм кабыл алдым да. Анан тем более группа бар эле каскадерский, жаш балдарды үйрөтүп баштаганмын. Анан бара кинолордо кызыгуулар пайда болуп башталды. Анан өзүбүз роликтер кийин цифра пайда болгондон кийин роликтерди тартып интернетке киргизгенден кийин Казакстан саяктан ушундай сунуштар түшө баштады да. Мындай айтканда успехтин биринчи эмелери биринчи кадамдар башталып анан кийин үй бүлөм ата энем дагы эметип баштады да, эми жолуңду тапкан окшойсуң депчи. Мурун аябай каршы болчу эми. Эмне кыласың бул менен үй бүлөң бага алгандан жаң бакпагандан кийин өзүң жаның кыйнап жибересиң депчи. Анан акырындык менен мындай эме болуп баштагандан кийин жанагы жумуш хобби барып жанагы профессияга айланып еще доход алып келип баштагандан кийин демек бул стабильностька айлангандан кийин болот экен деген неме менен кеттик да. И ушуну дагы күчөткөнгө аракет кылып баштадык. Өзү бар го, кино дегенде элдер башкача элестет. Кино деген бул мындай жылдыздуулук, анан көп акча, мен популярдуу болом, мен мындай кандай десем, билет к успеху деген сыяктуу да эле баардыгы кабыл алат. Мен деле балким кичине кезимде аябай көрүп туруп, кинолор көрүп туруп, мен актерлор болгум келет, алар бай да бар, эме деп жүрчү да. Бирок чынына келгенде өзгөчө болгону сиздин убактыңызда өтө кыйын болгон. Мен аябай кызыктуу болуп атат. Канчалык кыйын болгон? Бардык жагынан эле. Биринчиден жана айтып атпаймынбы, жанагы кино жөнүндө, кино кантип тартыш жөнүндө маалымат жок болгон бизде. Бизде даже китепканаларда ал боюнча информация болгон эмес да, маалымат. Интернет жок болгон. Анан спонсор деген мындай түшүнүк болгон эмес. Меценатский түшүнүк жок, инвестор деген түшүнүк жок. Азыркы тартып аткан кинолор баардыгында мындай айтканда по стандарту да.
экинчи режиссер деген бар, звук деген бар, баардыгы бар, крафт жана толтур адамдар кофе ташыган, костюм, грим. Биз директор картина деген понятие жок. Андай биз обедте эмне жейт элек? Сэндвич же болбосо нан, майонез менен. Ошо азыр биринчи айтканда эмнеге мындай жылмоюп неме болуп кеттим. Кыйынчылыктарыңар деп айтканда мага дюшес, майонез, лепешка вкусы келип кетти. Чын. Мен ошол кантип дегенде эле биринчи дамын сездим да, дюшести ушундай ичет элек, акырында баягы чөндөктөн акча чыгарып туруп андай лепешка бир азым кыласың, ордо отуруп эле топтоп алып келесиң. Андай эмелер сэндвич дегенде эле жок деле болчу. Баягы алып келесиң, ал эле бар эле ошону алып келет. Майонез ошон үчүн баягы биринчи кыйынчылыктар дегенде эле сразу ошо вкус келип кетти да. Даам келип кетти, ошонун даамы келип кетти да. Биринчи эркекке биринчи эмне курсакта. Эркек киши курсак ачканда эчтеке ойлонбойт да, эме сценарийде жазылбайт, съемкада жүрбөйт да, биринчи курсакта. Бирок бул ошол нерсенин эмеси фанатизмдин арты менен болду десек болот да. Азыркы учурда ошондой биздин условия менен эч ким тарта албайт да, чындыгында. Эч ким макул деле болбойт. Себеби азыр конкуренция бар, кино көп тартылып атат. Биздин учурда башкача кино тартылчу эмес да. Ошон үчүн фанатизм менен бул нерсе кылынган да. Албетте азыр мындай возможно бардыр фанат жаштар, бирок анчалык эмес да. Ооба, туура. Андан мурун мындай болчу да, мисалы акча жоктон баштаганда бирөө кетет эле, барат элек, анан кийин могу зданияңарды берип болчу, пожалуйста. Канча саат? 2 саатта тартып бүтөбүз дейт эле. 2 сааттан тартылып бүтпөйт да. Анан кийин баягы сүйлөшкөн бала ким сүйлөштү? Сен сүйлөштүң. Кетти дагы барды. Дагы 2 саат. Эми ошондой болуп сүйлөшчү. Мисалы машиналар деле бир крутой машина кылса токтото калып жолдо ошондой деле болгон. Убактарчы токтото алып, барсем бар болуп. Байке, пожалуйста, мына жерден бир өтүп коңузчу, мындай деп ошентип сүйлөшүп. Ошого чейин жетчү. Азыр андай эмес экен. Азыр мен мисалы быйыл айтып атпаймынбы, быйыл эле киного кирип, Адилетте канча суроо, Адилет уже качып калды, кечке эле сурай бересиз. Кинодон анткени мен уже баягы телевидение жөнүндө билем да, кандай кылыш керек. Киного келгенде быйыл ошо киного эле жаңы эле аралашып баштаган үчүн сурасаң эле өзгөрдү да, башта 18 жыл болду. Аябай өзгөрүптүр. Болду да. Бир жака барсаң, сөз уже тыйын болмоюнча сен тарта албайт экенсиң. Ошону түшүндүм да. Андай баягындай пожалуйста деген деп карап туруп, жашыңды карап туруп, эме койчу деген. Сен өзүң айтып атпайсыңбы, биз жашмын, сен мындай орто мун болуп калдың. Азыркы быйылкы учур особенно октябрь, сентябрь, октябрдан кийин эле адистер жетишпей атат кино тармагына. Грим жетишпей атат, звук жактан жетишпей атат, художник издеп жүрүшөт. Экинчи состав деп коет. Биздин учурда экинчи состав деген түшүнүк жок болчу. Азыр ошо экинчи состав деп ошол кино кылган ошолордон негизи бүт организацион жакты. Ошол бул деген кино ушунчалык мындай бат немеге жетти да. Эми кино өнүгүп, кино жакшы болуп кеткен дегенден алысмын. Просто кино көп тартылып калды чындыгында. Быйылкы жылдын өзүнө эле бир 30 фильм чыгып атат да. Уже декабрга чейин фильм толук календарь. Коммерцияда жакын болуп калды. Ооба, анан бул деген нерсе биз мисалы үчүн ошол тарткан кинолордон биз эч кандай бир тыйын эле тапкан жокпуз да. Азыркы кинолор тыйын жагынан таап атышат да. Өзү акча салып атат, ошондон бир 5 эсе 10 эсе тапкан кинолор көп эле. Баардык эле маалымат да. Сизге бул көбүрөөк түшүнүктүү го дейм, анткени сиз канча жылдан бери ушу кино тармагында калдыңыз. Жакында эле режиссер катары кино чыгардыңыз. Бери деген. Бирок тилекке каршы мен көрө алган жокмун, мен бара алган да жокмун. Барасыңар да, азыр алып да. Сизден ошо сурайын деп аткам да, 3 себеп айтпайсызбы? Мындай кызыктырып, эмнеге барышым керек? Эмнеге бул кинону көрүшүм керек? Эң биринчи кызыктуу нерсеси бул менден мындай алысыраак жанр десем болот. Бул драма жанры чындыгында. Мен өзүм баягы экшенге жакын болгон үчүн бул баягы элдер айтып атпайбы, эксперимент деп. Өзүм как режиссер катары эксперимент катары көрдүм да. Драмада кандай колман келеби келбейби. Экинчиден тема актуальный. Бул азыркы учурда болуп аткан, особенно кыздарга, жаш кыздарга, аял кишилерге болгон зордук зомбулукту мындай көрсөтүү да. Жакында эле кандай анан учурлар? Ошол анан үчүнчүсү бул жаңы
эмелер десек, бет жүздөр десек болот. Актерлор жаңы жүздөр да. Ошо барып көрүп койсоңор болот. Өзү кандай кетип атат фильм? Касса боюнча азыр акчага такалып калбадыкпы баардыгыбыз? Жок, жакшы эле. Эми баягы биз обычно тартылып аткан кинолордон бир аз көбүрөөк акча коротуп алдык. Бирок Кудайга шүгүр, уже өзүн жаап атат десем болот. Уже актап баштады десек болот, Анткени премьерасы деле мынчак деле көп болгон жок. Бир ай өттү окшойт, Бир ай болду да. Сиздер азыр чогуу да кино тартам деген ойлоруңуз барбы? Бар, негизи, конечно, албетте. Же тартып атасыздарбы? Жок. Же бир киноңуз бүтүсүздөрбү? Сиздер өзү ушинтип жок деп эле бир күнү кино чыгып кетет го? Сиздер мынтип кино жөнүндө отурсаң ынчып турачы, мен телевидение болгондо айтам да. Тамаша. Буюрса, мындай. Биринчи жан дүйнөмө туруп сүйлөшөт. Аны киноме Адилетке айттым, Адилет мага бир роль берчи, бир роль чир деп башта деген. Тамаша. Адилет азыр айтып атпайбы, эксперимент депчи. Жаңы жүздөрдү Адилетте дали калып кетти да, жаңы жүздөрдү алып чыкканга аябай биз эми башаламандан кийин канча жаңы жүздөр чыкты? Мисалы Азамат, башкалар деле көп чыкты да. Азамат Исмаиловду көрүп туруп мен аябай форум эзилди. Өзү көп кандай десем, мага эмоция алып чыгарды башаламан. Чыгарды демек, кандайдыр бир темалар ачылды жакшыраак. Ал жакта бирок көп теманы кошуп салыпсыздар. Аябай ошонусун байкадым. Сүйүү, достук, наркотик. Неме экен да, режиссер өзүнүн возрастындагы, ошонун темасын, ошо өз возрастындагы учурундагы тегерегиндеги болуп аткан окуяны чагылдырган жеңилирээк болот да. Мисалы үчүн азыр мен отуруп туруп 70 жаштагы аксакалдын тагдырын берем десем мен үчүн оор да. Себеби мен ал 70 жашка чыга элекмин, анын тагдырын көрө элекмин да. Демек мен азыр өзүмдүн ушул возрастымдагы болуп аткан нерселерди чагылдыра алышым мүмкүн. Себеби түшүнөм, ошол нерсени басып өттүм да. Ошо башаламан биздин ошол өзүбүз басып өткөн нерсени чагылдырган үчүн бизге жеңил болгон да. Вот мындай суроо бар да. Баягы жана азыр акча жөнүндө сүйлөшүп кетпедикпи? Мурун акча тапкан жоксуздар депчи, башаламандан бул. Жок, негизги максат акча табыш деле болгон. Акча максат негизде андай эмес болчу да. Бирок кандай десебиз, өсөсүздөр үй бүлө пайда болот, үй бүлөнү багыш керек деп туруп, азыр акча жактан кандай деп ойлойсуздар? Өзүңүздөр жашооңузга жетиштүүбү? Азыр албетте, Кудайга шүгүр жетиштүү. Мисалы мен өзүмдүн мен кино тарамаган, мен кино постоянно тартпайм да. Меники ушу каскадерский группа болгондуктан биз ушу көбүнчө сырт менен көбүштөшөбүз да, контракт мененчи. Бир жылда бир 2 проект барсаң, бул 1 жылдык жашооңо жетет дегендей да. Анан кубандырганы бул акыркы учурда бизди сыртка чыгарбай уже коюшту. Имеется в виду, биздин өзүбүздүн кино өнүгүп, өзүбүздүн кинолордон колдош болсо калды да. То есть мурун кыргыз жаңы башталып аткан кинондо каскадер десең эле, ой, силер кымбат аласыңар, силердин керегиңер жок, биз акчабыз жок депчи да. Азыр кино өзүн актагандыктан анан барып түшүнө баштады да. Мисалы үчүн бул керек экен, керектүү нерсе экен, бул кооптуу нерсе экен, берге сөтө каскадерлер чакырайлы деп. Анан кийин эми албетте биз сырттан алып аткан акчаны айтпайсың бул жака. Биздин рынок башка. Анан ошондо да бар өзүгө мындай унана турган бааны айтабыз. Башында мынтип жүрүшкөн, кийинчерээк түшүнүп, азыр мындай эч соодалашпайт да. Бааны айтасың, билет. Барктап билип калган. Анын инфляция деген понятие бар, конечно. Күндөн күнгө жылдан сайын өскөн сайын биз да өстүрүп турабыз. Кече унга кымбаттап кетти, менде секирген дагы бир кичине кошулат деп. Сиздечи кандай болду? Меники айлыкты күтүп отурасың, айлык түшкөндөн кийин эме аласың, ошондой эле. Айлыктын иши баягы өкмөттүн ишинде айлыкта иши бир эле точно билесиң, 10 чейин айлык тиет. Ошо менен анан бияктан 10 чейин жашоого иштетесиң. Ошо мен сизге сурооду, сиз эмнеге ушул телеканалды алып калдыңыз? Бирок сизди мен ойлойм, по-любому чакырган толтура эле сунуш келген, анткени кандайдыр бир сиз уже бетиңиз таанымал да элгечи. Анан бирок ошого карабастан сиз барып туруп эле за кадрым отуруп калдыңыз. Мен кино эч жака чыкпай калдыңыз. Анан зарплатада отурам дейсиз. Мага түшүнүш кыйын да. Эмнеге мындай болду? Сиз айттыңыз, о жана эме болуп калдым да, көнүп калдым уже депчи. Бирок ошол суроонучу мен постоянно эле өзүм эле өрөм да. Сен эмне эле турасың? Билбейм да. Чын айтканда билбейм. Балким ошол
жумушум жагат. Эми жакшы көргөн балким жумушум жагат. Эгер балким десеңиз жок, уже балким анткени эки арасы болуп калып атпайбы? Мисалы киного келгенде, азыр киного келип, киного дагы өткүм келип, анан кайтып телевидениеден таштагым келип, жаккан үчүн жүрөм да. Телевидениедечи. Кээ бирде анан кийин кино жакпайт десең, киного да баргым келет, бирок телевидениеде байланып калып, баягы башын айтып бергенде саздай эле болуп, ошол жакта телевидениеде жүрөм. Эми 15 жылдан ашык телевидение иштеп калды, бул уже баягы кухнясын билет, ички быкычкысын бүт билет. Ошого мындай тамырлар өсүп кеткен. Чындыгында ал жакта мындай кайтыш кыйыныраак да. Анан тем более спорт каналында болуп атпайбы? Тем более жөн эле мындай бир новостной боло турган болсо, бул давно чыгып кетмек. Именно спорт. Бул өз спорт эмес болгондуктан ошондон дагы кармалып калды да. Эмнеси айырмаланат атыңыз? Новостной телеканалдан анан спорт телеканал эмнеси өзгөчөрөөт? Спортто динамика бар. Новостнойдо Экшен бар. Экшен алып кетпепсиз. Анткени ошол жерде эле мисалы бокс, ошол жерде эле таэквондо, ошол жерде эле футбол, мисалы экшен, динамика, интрига постоянно болуп турат. Анан ошодон чыга албайм го, анткени мына кечээ эле ак жол күрөштү деп отурбадыкпы? Ошондой эле ошол нерсе эмоция берген үчүн дагы телевидениеде калдым. Ошо спорт канал ага чейин биз жаштар студиясы болгон үчүн жаштар менен мындай иштеш да жакшы болчу. А спорт каналга келгенден кийин, тем более эме болуп калбады, спорт канал жаңы ачылганда 2016-да ошо ачылгандан кийин мындай жаңы төрөлүп басып бараткан баладай болчу да. Көп нерсени беришибиз керек болчу. Анткени Кыргызстанда спорт канал жок болчу да. Ошол деле как эксперимент да катары кетти мага дагы. Азыр мисалы спорт каналдын деңгээли мурункуга караганда Кудайга шүгүр, бирок дагы алдыга чыгарыш керек. Кино калып кетип аткан дагы. Жок, чыгарыш керек эмнеге? Чыгарам, буюрса. Менде мындай суроо, сиздер өзү көп сөздү, эксперименттик сөздү аябай көп колдонот экенсиз. Мага аябай жакты. Мындай кандай заман вместе со временем кыймылдаганга аракет кылат экенсиздер да. Бирок кайра эле ошол сурооңуз келсе, эмнеге эксперимент түрдө кайра киного келип басым жасап көрбөйсүз деген ойдо. Жок, кайтып атпайбы акырындан ошо. Акырындан быйыл баштадым. Быйыл баштадым дегенде, просто анткени быйыл неге деп баштадым дегенде, биринчи киного балдар алып келишти. Ойно. Жүрдүм 3 күн, 4 күн өзүмө келе албайм, эмне эле болуп атасыңар деген сепчи. Муну аткар десе, же аткара албай, же образына кирип, кийин баягы мындай айтканда даамын киргенден кийин анан баштадым го баягы суроолорду берип, бул эмне? Бул ким? Бул кафе койгучу. Тиги ким ал экинчи кам? Бул ушундай барбы эле деп баягы суроолор болуп, анан азыр баягы эски сценарийлерди алып чыгып, сценарий жазып, отуруп алып азыр мен кино тартып баштасам, каталар кичине кетирип коем да көбүрөөкчү. Ошон үчүн сценарийден кайтып, сценарийни толуктап, сценарийни жазып өтүп. Сиз керек болсо окууга тапшырдыңыз. Окуп атам. Окуп атасыз, до сих пор студентсиз. Ооба, студент. Мен да студентмин да. Студент 17 ноябрь студенттердин күнү беле. Бир жака алып келейик. Окуу бул эми жакшы. Мисалы үчүн окуу больше бул теория да. Анан практика бул абсолютно башка нерсе да. Практикада бул техника өзгөрөт, көп нерселер, жаңы терминдер кирет. Анан тем более биз азыр көп учурда все-таки бул союздун эмеси менен калган нерсе да, баягы эмесчи. Мен жаман дебейм, бул фундаментально аябай жакшы нерсе. Теорияны өзгөчтүрүп койгондон, мисалы үчүн мен өкүнөм, например, окубай алганымчы. Мен окусам, может, еще лучше көп нерселер кылмакмын депчи. В основном практика менен жүргөм да. Эгер теория менен практиканы бирдей алып кете турган болсок, бул жакшы нерсе да. Ошон үчүн окуш керек. Мен окуп аткам жакшы болуп турат. Ишенип турачы, көбүнчө биякта телевидение келип, мындай айтканда мен телевидениега биз дипломныймын да. Телевидениеде дагы эле дипломум жок өзүмчө. Мурун ГАИге окуп алып турмун, анда Сиз ГАИге окудуңуз? 6-курс болгондо таштап койгом да. Ал ГАИге да мындай болгон, баягы мурун мисалы Брус Ли, Джеки Чан кинолорун көрүп, полицейский деп машина менен куып аласың, андан кийин туруп машина өтүп кетип аткан болсо, аны түшүнүк жок болчу да. Милициянын немеси кандай, ГАИники кандай. Тиги эмне оку? Тиги ГАИ. Мен ошо окуйм деп окуп отургандан кийин түшүнүп калып 6-курста таштап койгом. Анан ошо менен телевидениега дагы ошо практика жүзүндө көрсөтүп атып кирдик да жумушкачы. Азыр ал жерде мындай
высшее образование эмем жок, дипломум жок. Бирок ага Карабастан бирок эме кылып атабыз, жумуш практика боюнча эле кетип атам да, мындай айткандайча. Эми буюрса диплом алгандан кийин мактанып чыгам. Мен окуп бүттүм депчи. Депутатка бербейсиңби? Биз барбайбыз го депутаттыкка. Өзүңүздүн биографияңызды караса, сиз кино тармакта баарын Кылып көрдүк. кылып көрүпсүз. Сөзүңүз жүрөгүңүзгө эмне жакыныраак? Каскадерлук жакыныраак да? Жок, бул мындай да, каскадерлук, режиссура, постановка бул жакын дегенде кандай? Азыр с возрастом режиссурага жакындап калдым да. Азыр андай мурунку жана 25-20 жаштагыдай секире турган немебиз жок. Эми кылышыбыз мүмкүн, бирок все равно ошо аркада үй бүлө бар, эми бар, эми койчу дейсиң да, бүз жаштар кылсын деп. Ал режиссурада наоборот ошолорду үйрөтүп, ушулар кылдырып, эксперимент кылып, да мынакта муну секирип көрчү. Топтогон опытыңызды так бул негизи мындай бири-биринен мындай алыстата албайсың да. Бирок актерство, актерлук немеден алысыраакмын дегендир. Аябай көп сунуш чыгат. Ошол эле Казакстанда деле көп эмес сунуштар болгон. Башкы ролдордон бери сунуштаган сериалдаргачы мен категорический отказ берип болгом да. Бул жакта деле сунуш болот. Ондо деле жок. Эң мындай кызыктуу сунуш кимден болду эле? Кайсыл сериал азыр балким популярдуу болгон же сериал? Азыр сериал аты эсимде жок. Бир 2 жыл мурун ушу Казакстанда бир приключенческий сериал болгон. То ли охотниктер жөнүндө, то ли бир бандиттер жөнүндө ошо чалып эметишип, анан ошо сизди башкы ролго андамда 2 ай 3 айга бир жакка кетебиз дегенден менин биякта жумуш болгондуктан параллельный команданы иштетип турушум керек да. Анан тем более жаңы балдарды алып аткан учурда мен жок болсом бардак башталат. Ошондуктан отказ берип койгом да. Бир-эки сериалга тартылып калдым, так эпизоддо өз оператор, экшн режиссер болуп жүргөндө, постановщик болуп жүргөндө, ошо режиссер суранды, могу жерге тартылып берип коюңуз, анан хорошо деп тартылган учурлар болду. Бул жакта сунуш Айбек тоже 1 жыл 2 жыл мурун Дайырбеков. Вот сен үчүн мен сценарий жаздым, сен башкы ролдо болосуң деп, даже проба кылып, казак актерлор келип проба кылып баштаганбыз, анан как-то келише албай бирдеме болуп, токтоп калды да. Бирок на будущем кылам деп жүрөт, мен тартылбайм десем болбой, мындай кыстап эле келип эметти да. Эң акыркы сунуш эмеден Султан Сулаймандын ордуна дебейсиң. Ошол болду, отказ койдум деп койдум. Сиздечи кайсы телеканалдан сунуш келди? Телеканалдан сунуш көп болуп турат эме. Сиздерде мындай болобу? Талашмай. Болуп турат. Бияка келип биринчи муну жасап берип койчу дейт да. Барып туруп жасасаң, мындай багада иштеп турбайсыңбы, мындай деп анан. Сизге да ошондой эле сурады. Эң кайсы телеканалдар сизге ошондой сунуш кылды эле? Иштеп бербейсиңби деп, Вербовать этип. Вербовать эткем айтпай эле коеюнчу. Айтсам башы баштайт айттым эле. Болгон. Вербовкалар болот, постоянно эле тез болуп турат. Вербовщикам привет деп. Эми баягындай да, сразу эле мындай айтпай келип, бага жардам берип туруп, мындай деп туруп. Иштеп да көрдүм, башка эмеде иштеп көрдүм. Болбойт экен. Сөзүңүз уже мындай жашоонун кандай десем, стабильный же отрезагына келип калдыңыздар, экөөңүздар тең. Бирок ага карабастан мындай армандарыңыз барбы? Жакын арада мындай мен ушундай нерсе кылгым келип атат эле дейт тургандай. Ал арман эмес го, ал эми бул мындайча айтканда, может максат или план болушу мүмкүн. Арман артта калган нерсе болот. Арман артта. Негизи менде лично арман жок. Себеби мен мектепти кичинемде окуп жүргөндө эле чоңуну сүрөтчү болом дегем, сүрөт окуусуну тапшырдым. Сүрөтчү болдум да, мындайча айтканда. Бир нерсеге окшошот. Сүрөтчү дейсизби? Анан кийин ошо сүрөтчүсү мектепти аяктап баштаганда мен каскадер болом дегем. Каскадер болдум. Каскадер болуп жүргөндө мен режиссер болом дедим. Режиссер болдум. То есть арманым жок да, чындыгындачы. Дүйнөнү көрөм дедим, дүйнөнү көрдүм. Эми көрүп атам, акырындык менен сыртка чыгып атам. То есть чын-чынында арман жок. Бирок алдыга кылуу турган мындай план эмелер көп. Сиздечи? Эме эмеде эле бир нерсени эле убагында күчкө толуп турган маалда спортту таштап койгонум эле болуп атат да.
бир эки эле нерсени алып калып мындай андай дүйнөгө чыкпай калдык да. Прям мындай эми маалда күчтүү болуп турган күчтүү болуп турган маалда биз аябай спорттон да алыс болуп, анан кийин бара албай калдым. таштап салдым дегендейби? Ооба, таштап салдым да болгон, анан бара финансы жактан бара албай калдым. Андан көчө азыр мисалы спорт жакшы болуп азыр колдотпойбу өкмөттөчү. Анда биз убакта 98, 97 союз эмне таркап, мамлекет өзүн зорго түздөп аткан учур болчу да чын. Анан акчалуулар кетип, ошол жактан медаль алып келгенде аябай ичим күйүп, ошол эле да менин немемчи калып кетти деген. Калган жактардын баары сонун. Максат боюнчачы азыр кандай бийик максаттар болсо, эң масштабдуу, эң чоң максат бул эмне сиздин жашооңузда? Жашооңуздун максаты дегенчи? Мен негизи максатты мындай, мен өзүм түшүнгөнүм боюнча максат мындай айтам да, максат бул чексиз нерсе болуш керек да. То есть максат, мисалы үчүн адам баягы настроениең жок учурда, маанаң жок болгон учурда же болбосо бир мындай эч ким сүйлөшкүң келбей, депрессивный состояние болуп калат го. Ошондо ошол максатыңа кирип кетесиң да, бул сен өзүңдүн бир дүйнөң да. Аны билесиң, сен прекрасно түшүнүп турасың, ал болбойт ал нерсечи, бирок ошо дүйнөнүн ичине киргенден кийин сен ушул максат кылып, мындай мечтать этип, өзгөрүп чыгасың да, тазаланып чыгасың да. Азыр мен мисалы үчүн допустим, кино тартып Оскар алайын дейм да. Бул уже максатка кирбейт, бул уже план, цель болуп калат да. Бул боло турган нерсе да. Эми аракет кылып, сен ошо ишенсең, бул боло турган нерсе да. Анан жөн эле мен Оскар алам десең болбойт. Албетте аны план кылыш керек, анын аркасынан иштеш керек. Ошого кадам жасаш керек. Ал максат эмес, пландар десек, менде толтура андай пландар. Алда мондой кылышым керек, муну кылышым керек. Анан ошону стратегия менен акырын, пошагово деп коет го, ошондой кылып. Максат бул мен личный өзүм жашоом десем болот да, менин. Мен түшүнгөнүм боюнча биз уже жаш эмеспиз максат койгонго, биз уже план коебуз дегендей болуп калгандай. Сиздечи? Менде баягындай болуп атат. Чаташып кеткен жерлер болуп атат. Азыр айтсам сиз түшүнбөй каласыңар. Ой, элдер эмне жөн айтты дегендейчи. Жок, айтчыңыз да. Жок, азыр айтыш үчүн жактан чукулап алып келсең, өзүм да түшүнбөй калам да эмне жөн айтып атканымдычы. Ушунчалык эле эме болуп запутанный болуп кетти. Запутанный не ошол жерден Может, өзүн издеп жүргөндүр. Балким эмеси, бирок мындай. Адам өзүн өзү издейт да. Мисалы мен деле до сих пор издейм өзүмдү. Изденүүдөбүз. Бир издеп жатабыз, жакында үйлөнөбүз деп изденип атабыз деген. Жок, эмеде чын азыр мен түшүндүрүп бере албайм да. Түшүндүрүп берсем, айтып баратып, башка баягы максаттарым айтып баратып, кийин баягындай сөз эмне жөнүндө болду эле? Эмне жөнүндө болду дегенде болуп калат да. Ошон үчүн аны айтыш үчүн бир мындай четко бир эле жерин айтсаң, экинчи жагы таарынып калат да максатын. Бирине байланып чыга берет дегендей. Мен сиздерди ошо сүйлөп, азыр уже канча сүйлөшкөндөн мындай кызыктуу бир суроо пайда болуп калды да. Адамдын жашоо мындай философиясы болот го, ар кайсы адамдын өзүнүн философиясы болот. Анан сиздер творческий адам катары, алардын философиясы мындай обычно аябай өзгөчө болот да. Кандайдыр бир башкача философия менен жүргөн адамдар болот да, творческий. Анан сиздерден суроо, сиздердин жашооңуздун философиясы кандай, эмнеде? Меники, мен өзүм жеке эми айта турган болсом, ар бир адамдын өзүнүн философиясы бар да, айткандай. Принцип, позиция деп койсок болот. Кандай гана учур болбосун, адамдык сапаты жоготпош керек да. Кандай гана учур болбосун. Оор учур болуп атабы, жакшы болуп кеткен учур болобу, мындай. Бул принцип, позиция деген нерсе да, мисалы үчүн сен ошо байлык үчүнбү же бир кызыкчылык үчүн мекениңди сатпашың керек албетте, жакындарыңды сатпашың керек, же болбосо өзүңдүн ички жанагы өзүңдүн туюм туткан принципти, позицияңды сатпагаң керек. Бул уже адамдык сапат ошодо турат да. То есть өзүңдү мындай адам катары все равно өзүңдүн ички бир ограничение коюшуң керек да. Ну, как позиция катары. Бир коомдо жашагандан кийин ошо башка эле адамдык сапат. Сиздин философияңызда бир жарышатан сөз бар да. Свобода человека кончается там, где начинается свобода другого человека. Ошол жарашат. Ошол позицияда. Сиздики? Меники көбүнчө үй бүлөгө жакын, үй бүлөгө бекемдүүлүк,
эми эң биринчи көңүлдүүлүк, бекемдүүлүк да. Ошол меники. Ошого көп дагы басым да берем. Бекемдүүлүк, ошо бекемдүүлүктүн ичинде ошо адамдык сапат, көңүлдүк сапат, эме кетет, көңүл планды көңүлдү чүрбөш керек. Эң жука адамда эң жука нерсе бул көңүл да. Мындай 6 секунд, 2 сөз. Же көңүлдү алат, же көңүлдү чүрүп коет да. Мен бир учурда Агайыны деген тобунда рэперлер билесизби, билбейсиздер, Эмирден Байке менен подкаст жаздырганда, мага ошо сизге окшош сөздөрдү айтканда, базарда кафель сатылат, кийим сатылат, эмне деген гана нерсе сатылбайт. Бирок көңүл деген сатылбайт экен да деп. Ошол сыяктуу да эле. Ошондой. Аябай кызыктуу экен. Менде дагы ушу суроо бар го, сиздер өзүңүздөр менен жеке сүйлөшөсүздөр да. Сүйлөшкөндө мага кызыктуу да, эмне жөнүндө сүйлөшөсүздөр көбүнчө? Кайсыл темалар сизге жакыныраак да жашооңуздарда? Өчүрсөң сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн мен как раз мына жылдын башында кинонун баштаарынын алдында искусственный депрессияга түштүм да. Эксперимент кылдым да. Атайын депрессияга түштүсүз. Атайын депрессия. Вроде все жакшы, баары жакшы. Просто жөн эле атайлап депрессияга түшүп көрдүм да. Сиз кызык экенсиз, элдер депрессиядан чыга албайт. Искусственный депрессияга кирип. Просто психологияны изучать этет. Анан бир күн үйдө камалдым. Үйдөгүлөрдү чыгарып бердим. Анан депрессияга түшүп оңой эле негизичи. Депрессияда бул депрессиянын жаман жери адам самооценкасын түшүрүп баштайт. Өзүн мындай керексиз адам сезип баштайсың. Чөгүп анан жашоого кызыксыз болуп баштайт. Ошол кое тур дейсиң. Түштүп тур деп туруп анан кийин кагаз алып, кадимки ручка тетрадь аласың дагы. Жашооңдун ушуга чейинкисин экиге бөлөсүң. Кылам деген нерселерин кылбай калган нерсеңди, кылган нерселериңди бөлөсүң. Потом дагы экиге бөлөсүң дагы сенин плюсуң, минусуң, өзүң адамдык сапаттык жагыңчы. Анан кийин анан свертип чыгасың да. Анан карап туруп, нормальный адам экенмин дейсиң да. Мен түшүнүм боюнча анан уже минустарыңды эсептеп баштайсың. Мен азыр эми баягы кээ бир пландарды жүрө бересиң да, жылдап жетпейсиң да, эмне тоскоолдук. Анан ошону депрессия өзүң анализ кылып, жашоону анализ кылып, эмне тегерегимде эмне болуп атат, кандай болуп атат, эмнеге мен ушуга жете албай атам. Вроде урулам, бирок болбой атат. Анан көрүп тур, значит, могул жерде туура эмес кылып атат экен, могул жерде вообще туура эмес кетип экен. Могул жерде вроде туура эле экен, бирок дагы туура эмес. То есть ошонун анализин эсеп менен чыгып туруп, эмне айтканда, өзүңдү туура жолго салууга аракет кыласың да. То есть өзүңдүн плюс минусуңду байкап жүрөсүң да постоянно. Мен могу минусум бар эле. Кой могуну оңдоюн. Бул жак слишком плюс, бирде кичине наоборот баланска түшүрөйүн деп. То есть ошонун артынан наоборот мен кайра өзүмдүн самооценкамды көтөрө алдым да. То есть өзүңүздү туура оценивать этип баштадыңыз деген бар. Кандай гана учур болбосун, ушул жашка чейин келдим, үй бүлөлүү болдум, башка нерсе кылдым. Өзүм үчүн болбосо дагы өзүм үчүн мындай бир какой-то бир ийгиликтерге жеттим. То есть все-таки өзүмдүн анализ боюнча мен плюсум көбүрөөк чыгып калды да. Анан минус да көп толтура. Чуть-чуть плюсум көбүрөөк экен. Анан дагы көбөйткөнгө аракет кылып баштайт экенсиң да. Анан өзүң менен өзүң иштеп баштайсың. Ошону мен түшүнүм боюнча ушул жасалма депрессияңыз бул терапияга айланып кетет экен да бир тараптан. Канчалык? 3 күн үйдөн чыккан жокмун да. Вообще 3 күн. Эркек киши 1 күн, 2 күн үйдө отуруп калса уже эме болуп баштайт, депрессияга түшүп кетет өзү. Канчалык часто кыласыз ушуну? Канчалык часто? Жок, бир эле жолу кылдым мен. Бир эле жолу кылдыңыз? Дагы кылайын деп ойлоңуз барбы? Бул жетет. Болдубу? Чыгышып угублетсеп кете турган болсоң, эме да, чөгүп кетесиң. Себеби депрессияда адам жүргөн ошол да, самооценкасы жогоп кетет, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калат, бирөөнүн сөзү жакпай калат. Ошондон да бул өзүн ушунчалык эме сезип калат да, мындай жашоого керексиз адам сезип калат. Себеби ал биринчиден ушул баягы өзүнүн самооценкасын түшүрүп таштайт да, мен керегим жок, мен эчтеке колумдан келбейт дегенчи. Вот мындай, если мындай келген жагын, келбеген жагын баланс кылып, жакшылык, жаманыңы эсептеп келгенде, ал адамдык жагы все равно плюсу көп чыгат. В любом случае. А сиздечи ушул сыяктуудай? Жок, мен андай депрессиядан чыга албайм деп. Жок, мен жалгыз калганда эң мындай жалгыз калганда мечитке барам. Кудай менен көп сүйлөшөм. Мечитке барам.
жалгыз калганда ажекенин сөзүн угам, чубак ажы рахматулла, ошол сөзүн угуп, ошонун эме мага кичине эле убакыт болуп калса, өзүм мындай бош сезип, бош эме болуп калганда эле же намазканага барам, же ошо мечитке барам, же ошо пайгамбарларыбыздын жашоолорун эме кылам. Анткени бизде мусулмандарда айтылганда, сен эгерде бир проблемаң чыгып калса, китепте бар депчи. Куран китепте бар депчи. Мен мурун түшүнчү эмесмин. Эмне бул? Кандай мен мисалы телевидениеде проблемам болуп атса, бул какта бар экен деп. Бирок чындыгында эле бүт эле пайгамбарларыбыздын жашоосунда карап көрсөк, бүт проблемалар чечилген экен деп. Мисалы айтайын, Иисус, мисалы неси болгон? Бир эле кийими, бир эле тазик болгон да. Онан ошону карап туруп, андан кийин ошонун жашоосун көргөндөн кийин, Кудайга шүгүр, менде мындай бар деп, ошо проблемалар. Бай болоюн, ушунчалык акчаң бай болсо, Сулайман пайгамбарыбыз. Ушундай байлык, сабырдуулук пайгамбарыбыз Мухаммед ошондой жалгыз калганда ошондой эмелеримди окуп, ошолордун эмесин сабак алганга аракет кылам да. Анан ажекебиз албетте, ажеке укканда, сабактарын укканда сөзсүз мындай настроениеңди көтөрөт. Өзүң жалгыз сезбейсиң да. Проблема деп коет, проблема мурун эми баягы проблеманы чече албай жүрөсүң. Анан проблеманы чечиштин бир немесин бирин окуп калдым. Аябай сонун иштейт экен алчы. Ошо айтылганда, эгерде дейт проблема чечиле турган болсо дейт да, ойлонбо дейт да, ал чечилет дейт да. А если проблемаң чечилбей турган болсо дейт, тем более ойлонбо дейт да. Вот ошол принципин элестин. Менде азыр бир суроо пайда болуп калды да, мынага суроо десем да болбойт го дейм. Предположение дейинчи. Сиз ушул айттыңыз да, мен да арман бар болчу ушул спорт катары депчи. Анан сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, мен билбейм азыр, өзүм изденип жатам депчи. А мен оюмча телеканалда калып калганыңыз себеп анткени сиз ошо арманыңыз бар да, спорт менен байланыштуу, ошончо спорт телеканалында калып калдыңызбы деп ойлор келип атат да, кантип ойлойсуз? Азыр баягы айтып атпадымбы, паутинанын бирөөсүнөн ошо тура эле. Анткени өзүм жетпей калган максаттарымдын ошолордун аркылуу көрүп атат окшойм. Тигиде ошолор менен кошо сүйүнүп, ошолор күрөшсө кошоп эме кылып, подсознание кое бербей атат да. Меничи бир жерге барып медаль алып келмейинче кое бербейт окшойт деп эле. Ветерандардын арасында соревнование болуп калса катышамын деп эле. Или хотя бы кино тартышың керек да, өзүң спортсмен болуп, медаль алып. Все, болду, чемпионмун деп. Өзү мындай психологияда дагы ушундай бир термин бар го. Терминдин өзү толук эсимде жок, бирок мындай өзүң прошлыйдагы нерсеңди карманып алып туруп, ошону кое берип албай, анан ошо менен өмүр бою калып каласың дегендей. Нерсе бар да, аябай коркунучтуу нерсе да. Анан мен сизди ошо арманыңызды колуп, мен сизге коркуп баштап атам азыр, бир азчы. Ошо мындай карманып болуп кетпейсизби? Болбосо сиздин бетиңиз бар, талантыңыз бар, мен кайра эле ошо жай эле темага кайтып келип атабыз да, бирок кой бербей атат. Менчи сизде ошол спорттук нерсе кой бербегенде эле мен кой бербей атат да. Балдар, ошон үчүн балдар дагы кечкеле мындай кино деп келишет да. Булар сезишет да. Тамаш кой бербей атат окшойт. Бирок дагы аракет кылса, адлет чынында эле ошо сценарий жазчы. Мен спортсмен болуп дегенде айта албайм. Жана айта албайм. Бул тоже ошо паутиналардын бирөөсү го. Кой бербейби, аны дагы келечек көрсөтөт го. А сиз ошол может ошо менен пенсияга чыгып кетем, спорт каналдын пенсионери болгон мен ошондо отурду. Сиз спорт менен ошо өтүп кетем деген коркунучуңуз жокпу? Ошо азыр эле тамашалап кетпедизби? Ушу спорт телеканалынын ветераны болдум деп ошондой коркунуч барбы? Ушинтип эле өтүп кетемби дегендейчи. Жок. Амбицияларыңыз бар да, по-любому мен билем, амбицияң сезилип турат. Ошо амбицияларыңызга жетпей калып, ушинтип өтүп кетем деген коркунуч барбы сизде? Спорт каналдан коркунучтуу деле жок, эми анткени бул сүйгөн ишим дагы болуп атат да. Сүйгөн ишиңден дагы эгерде жакпай калган болсо, адлет айтмакчы, эгерде новостной болгон болсо, уже элдер давно эле кетмек депчи. Спорт канал жакын, спорт каналды мындай айтканда сүйөм, ал деле өзүнүн бир демеси спорт. Пенсия чыкса деле өкүнбөйт да. Өкүнбөйм, пенсияга чыккан, пенсия
ошо жашка алып келсин. Ойлома пенсияга чыксасыз киного эми баштайм деп. Кино эми башталат деп. Ошо анда пенсионерлер жөнүндө кино тартам. Бар да. Пенсионерлер, давай пенсионерлер, ветерандар жөнүндө тартам деп мындай возрастной кино тартып калдым. Жок, буюрса аны деле эки жакты деле алып кеткенге болот. Баардык нерсени деле алып кетсе болот. Эми азыркы заманда чын бир 3-4 профессияны алып кетсең болот. Если жолун билсең да. Азыр 3-4 профессия менен владеть эткен адам дагы өзү эме мындай көбүрөөк бааланып турган болуп калды да. Век универсалов дейтпи, бир жерде окугам. Азыркы заманда баардыгы мындай универсал болуп баштап атат да. Бир адам көп нерсени билсе, бул жакшы жакты. Анткени мурун ар кайсы адам өзүнүн эмесин мындай профессиясына бөлүнүп турчу да, баардыгы системада иштечү. Азыр адамдар баардыгы Азыр ушул нерсе кызык нерсе эсиме келип кетти. Бир жыл мурун чет өлкөдөн бир миллионер бирөө келди да, анан сүйлөшүп отуруп, анан менин жашоомду сурап атат да, эмне кыласың, анан кайсы күндө канча саат иштейсиң, кайсы күнү выходной болот. Мен айттым, мен каалаган күнү жумушка барам дедим. Кааласам чыгам, кааласам чыкпайм, кааласам эс алам десем, сен бизде миллионерлерде жашай турбайсыңбы деп. Неге десем, бизде миллионерлер ошондой дейт. Потому что ошондой условия. Кааласак турабыз, кааласак иш кылабыз, кааласак кылбайбыз дейт. Бүт жумуш өзүбүз кыла берет дейт. Бизде наоборот среднестатичный статикада жашаган адамдар дейт, бир күн иштебей калса ачка калат дейт да. Өнүккөн мамлекеттен баягы эме чоң мамлекет эмелер айтат да, өлкөлөрдө. Анан мен айттым, биринчи мен творческий адаммын дедим. Мисалы үчүн мен үстөмдүк кылып бирөө башкарып турган жаман көрөм дедим. Чындыгында ачка болсом дагы кээ бир учурда мен үчүн мындай эркин баалуулуураак да. Эс алгым келип атат, эс алышым керек. Жумушка эмем барбы, значит жумуш кылышым керек десем таң калып атпайбы? Ошентип. Негизи ушундай бир немеге, системага өтүш керек болуп атат да. Адам көп иштебей, азыраак иштеп, бирок албетте жакшы камсызданып, каршы таап туруп, эс алганга көбүрөөк убакыт бөлүш керек да. Биз көп учурда эс алганды билбейбиз да. Эс алат десе эле кайра эле жанагы тойканага барып же клубка барып, жок, бул эс алганга кирбейт чындыгында. Наоборот эме да. Эс алуу бул природага чыгыш, же бирдеме окуш, же бирдеме үйрөнүш. Ошол өзү эс алууга кирет да. эме дегендейчи, сөздөр бар го. Мы работаем, чтобы отдыхать. Надо отдыхать, чтобы работать дегендей эле сөздөр айтыпсыз да. Демек, сиздер азыр айтып атпайсызбы, миллионерлер салыштырып кетти деп. Сиз миллионерсизби? Жок, миллионер эмес. Сомовый. Сомовый, да, может. Как раз мен бир нерсе акча жетпей как раз жакшы болду. Анан ошол жерге кесип туруп алып алайын. Адлетке. Мага отдельно жөнөтүп койчу. Жөнөтүп койсоң, адлет акча сурап аткан, ошол эле. Менимче бул адамдын ички дүйнөсү акчага байлануу болбош керек го дейм. Мисалы үчүн канча миллионуң болбосун, канча миллиардың болбосун, ички дүйнөң мындай эркин болбосо, миллионуңа бир тыйын да го. Пайдасы жок да. Бирок чөнтөң 10 сом болсо дагы, бир ички дүйнөң мындай кең болсо, баардыгы жетиштүү, бактылуу болсоң, бул эң баалуулук ошодо деп ойлойм да. Бирок азыркы заманда азыр акчанын мындай баалуулугу көтөрүлүп барып атпайбы? Адамдардачы, өзү адамдарда. Ошон үчүн бизде адамдын баласында баалуулук алмашып калды да. Биринчи ордунга ошо материалдык нерсе чыгып кетти да. Ички дүйнө, духовный нерсе жоголгондуктан мүмкүн биздин пейилибиз бузулуп аткандыр. Бири-бирибизге болгон мамилебиз жанагы корс болуп аткан, ошондон келип аткандыр. Баалуулуктун баары темир, кийим, чүпүрөк ушундай болуп калды да. Эң башкысы көңүл арзандап кетти дегендей. Көңүл бекерлеп сатылбаган көңүл. Ошого башында айтып кетпедимби, бул баягы адамдык кандай гана учур болбосун, адамдык сапат биринчи орунда болуш керек да. Бул ошого байланыштуу да. Сиздер ошо азыркы көрүнүштү көрүп алып мындай өкүнгөнүңүз же мындай кайгырганыңыз барбы? Жок, өкүнбөйсүң, бул кейисиң. Чындыгындачы, коомду көрүп туруп жолдо жүргөндө эле билесиң, бир-эки мындай эметип койсоң эле кыйкырып сөгүшүп кетет го. Бул ушу жана баалуулуктун алмашып калгандыгы да бул. Кантип ойлойсуз? Бул үчүн күрөшүш мүмкүнбү? Баалуулукту өзгөртүү мүмкүнбү? Бул менин өзүм жеке оюм да эми. Бул убактылуу гана нерсе да. Бул бир какой-то бир этапты ушул коом өтүп атат да. Анан чындыгында бир мүмкүн алда бир чоң кыйынчылык күтүп турат. Негизи адам баласын, адам затын да. Ошо кыйынчылык болгон учурда кайра адамдар оңоло баштайт да чындыгындачы. Азыр кризис деп атпайбызбы? Кризис бул не экономический эмес, духовный кризис да дүйнө жүзүндө чындыгында.
любой супермаркетке кирсең баардык нерсе жетиштүү. Ашып ташып ысырапчылык болуп турат да. Бирок ашкан адамдар да бар да. Мисалы үчүн акчалуу адам барып алып бере албайт. Себеби баалуулук башка нерсе турат да. Зачем буга алып берет деген ой келет да. Демек бизде баягы духовный кризис бар да. Когда духовный кризис болгондо бул уже коомдун бир тетири бир жолго кетип атканга эсептесе болот да. Мен мындай, сиздерди азырчы персонаж катары кабыл алсам, сиз аябай Элдер байке мындай ак көңүл, аябай позитивдүү адам көрүнөт экенсиз, мындай заман болсо заман жашайт да, мен өзүм волнамдамын, мен өзүм каалаганда жашайм деп. А сиз мындай барго кинолордо аксакалдарчы, силер ушундай болуп калдыңар, биздин жашообуз билин болбой калыптыр деп. Анан кандай десем, изденген современный заманбап изденген адам экенсиз да. А сиз заманбапка баары бир мен кандай адам болчумун, кандай тынч адам болчу, ошондой адаммын деп. Мен салыштыргам окшошту же ошон жок мындай ой пикир. Жок, эми баары бир коомдо жашап аткандан кийин коомдун айла чөйрөңдө ойлонушуң керек. Ойлоносуң да, себеби артаңда балдаң бар, алар чоңоюп атат, алар кандай коомдо чоңоет. Ошого мындай беспокойство десең дегендей да. Кооптоносуң да. Анан биз мен кино тармагын тандагандан кийин, демек хотя бы ошо кино менен коомго бир аз болсо да ошол бир 2-3 адамга бир акыл үйрөтпөсөң дагы ошол мындай жол көрсөтүү, туура багыт көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Эми бул как биздин миссия болуп атпайбы? Анан баягы мисалы үчүн жанагы навайчыны алайлы, мисалы үчүн навайчы нан жабат, бирөө сатып алып курсаңы тойгузот да. Сен анын акчасын алып, сен курсаң тойгузосуң. Кино деле ошондой болуш керек, чыгарма делечи. Сен киноңдон алган көрүүчү духовный хотя бы курсаган тойгузуш керек да. Жөн эле көрүп кетпейчи. Ой жүгүртүү болуш керек. Эми сиз түшүндүм. Албетте андан биз дагы көңүлүбүздү токуш керек. Ошол эле көрүүчү айтпайм, 100 көрүүчү болсо 2 көрүүчү ошол кинону көрүп ойлонуп туруп, хотя бы ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, мен өзүмдүн жашоомду өзгөртүшүм керек деген ыкка чыга турган болсо бул жакшы. Бирок бул деле мындай бул бөлүнөт да жанргачы. Кээ бир жанр бар, бул эс алдыруу жанры деп коет. Основной комедия жанры да көбүнчө ушундай. Ошо драма же авторский дейбизби, артхаус дейбизби, ал чындыгында көп учурда зрительди ойлондура турган фильмдер да. Ошон үчүн бизде оор фильмдерди көрүшпөйт, ойлонгусу келбейт да. Биздики мындай жөн эле деп. Мисалы үчүн себеби жашообуз и так эле оор да чындыгында. Сиз аябай көп ойлондуңуз да? Сүйлөп атканда ошо аябай кызыктуу болду деген. Жок, мен эмен силер айтып атканыңычы эң асан кайгы менмин да өзүчү. Асан кайгы деп билесиңер да, асан кайгы баардыгын эле кайгырып. Бирок мен ошону мисалы айтып атпайм, силер эмне үчүн айтып бере албадым. Силерге айтып бериш үчүн мен тет жакка баягы өзүңөр айтмакчы, чалдарга окшоп тет жакка түшүп туруп, анан түшүндүрүп, анан алып келип туруп, өзүм оюмду айтыш үчүн мен көп нерсе салыштырып айтып келип туруп, анан түшүндүргөнгө аракет кылам да. Но телевидение билесиңер динамика болгон үчүн ошол нерсеге баягы жашоо өзү коп коет экен да. Спортсмендер менен мен көбүнчө спортсмендер менен сүйлөшкөндө же агайлар менен сүйлөшкөндө кыска сүйлөгөнгө аракет кыласың да. Анткени алар көп нерсени, аларга мисалы сен философиясын бүт түшүндүрүштүн кереги жок аларгачы. Аларга сен түз айтышың керек да. Атка мин, айда деген нерсени эле ошондой мотивация. Сен кыйынсың, сен мындайсың депчи. Анан мен мындай көңүл менен мындай жүрөм. Өзүм ушундай көңүл менен мындай бардык жүргөнгө аракет кылам, өз күлүп, мынтип, асманда карап, деп жүрөт. Бирок ичиндеги мындай үтөлүп калган дегендей эле нерсе да. Ошон үчүн мен түшүндүрүш үчүн силерге айтып атпайм, тет отургузуп алып, анан мындай түшүнгөндөн анан түшүнүп баштайсың. Бирок ошол эле кайгыруу, коомдо болуп аткан нерсени мен айтып атпайм силерге. Мындай кабыл аласың дагы, бирок тиги кайгырып аткан болсо, тиги көңүлү чыгып аткан болсо, сени хотя бы көрүп деп мындай адамга бир эме алып тартуулашың керек да. Ошондой болуп калган да, Адилет деле билет өзү, постоянно эле экөө сүйлөшүп калганда тимирлеп ой деп спорлорубуз башталып мындай болуп кетет. Тебиш баштайсыздар, сальто болуп.
Жок, анан сөз менен баштабайсыз да, мындай секирем, мен мындай болот. Жакшы. Анан үстүнөн баягы эл мени кандай кабыл алган, мисалы кызыкчада, юмор менен, постоянно юмор күлүп, бул мындай эме кылат, кел токтотуп күлдүрбөйсүңбү, мындай кылбайсыңбы депчи. Анан кийин башкачалап мынтип сүйлөп калсаң эле келбей коюшат жаныначы. Ойлоп калгандачы. Мага серьезно эле жүрө берди да. Ичим күлүп жүрө берет. Жок, коркот келгенде. Тормес адамдар келбейт деп коебузбу? Өзү образ деген нерсе бар го. Өзү актерлордо бар окуялар, Голливудта эле биз дүйнөлүк кинонун окуялар ушунчалык образга кирип кетет. Анан чынгы жашоосу дагы ошол образ менен байланыштуу болуп туруп, ар кайсы ойногон ролдун эмес кандай бир сапаттарын алып, адам ошодон курулуп калат депчи. Керекти актерлор ошондой интервьюларды уккам, китептерди уккам, статьяларды. Сиздерде ошондой барбы? Кандайдыр бир ролдоруңуздан ушундай бир сапаттарды алып чогултуп? Андай эмеге состоянияга кириш үчүн ал ошол образды мындай изилдеш керек да. Алар изилдеп чындыгында баягы эме деп коет, өзүнөн өткөрүшөт да. Өткөргөндөн кийин алар ар бир кыймылы өзү эмес, ошол образ кыймылдап баштайт да. Биз эмне мындай үстүртөн эле көрөбүз да ал нерсеничи. Биздин актерлор эле көп учурда, азыркы тартылган кинонун көп учуру ошондон эле. Мен бетинен айтып берем актерлордунчу. Сен пропускать этпесиң өзүңөрдү. Сен просто үстүртөн келесиң, текстти окуйсуңар, болду, мына окшоштур эле ойноп койсуңар депчи. Изилденүү бул таптакыр башка. Ошон үчүн жанагы гениальный актерлор, алар 6 ай алдын ошол персонажды изучать этип, психушкага чейин барышат. Ошондой реальный адамдар менен сүйлөшүп, эме кылып, анан өзүнө соруп баштайт да. Анан кайра ошол образдан чыга албай кыйналышат да. Бизде бул үстүртөн эле да. Бизде текстти алдыдагы окуп 10 мүнөттөн даярдап коет. Ошондой эле. Кантип көп учурда окшошпойт да бизде. Профессионал актерлор. Жок, профессионал эле негизи. Бирок эме да. Изденбейт. Анан мен дайыма эле айтам да, бизде актерлук кесип жок депчи. Сен баардык эмете беришет, тамашалашып. Кантип биз актерлорбуз бүткөнбүз дейт да. Хорошо бүткөнсүң, бирок ушу менен азыр жамбагасыңбы депчи. Сен менен азыркы учурда уже жакшы болуп баштады. Себеби биздин актерлордун биринчиден гонорары өстү, жакшы. Азыр ушул этапта эгер тынбай киного түшүп турушса, мындай актерлор үй бүлөсүн багат да. Кадимкидей эле жакшы. Бирок тынбай түшүп турса да. Жылына бир 2-3 фильм жакшы тартылса, жакшы гонорар болуп эметсе, хотя бир жылдык эмесин таба алат да. 3-4 жыл мурун бул как шабаш катары болгон. Албетте бул гонорар аз. Основной доходу башка. Демек бул профессия эмес, как мындай шабашка эле хобби катары болуп калган. Сиз да өзүңүздүн пример катары айтып кеттиңиз. Мен башка жакта иштеп жүргөнбүз. Каякта иштеп жүрдүңүз эле? Кино тартылып, параллельно. Көбүнчө мен Казакстанда көп жүрдүм да. Казак киносунда, орустардын киносунда көп жүрдүк. Европа, Турцияда ошолор кинолорду көп иштедик. Алардын эми гонорары биздик бул жакка албетте салыштырмалуу аябай чоң. Ал жакта айтпайм, 1-2 проект иштеп келгенден биякта 1 жыл иштебей койсоң жүрө бересиң. Бирок иштешиң керек. Сиздин дайыма ошо көзүңүздөн бир нерсе айтар экен билинип калат да. Мындай ойлонуп, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшкөндөй мындай отуруп, ичиңизденчи мындай биз сүйлөп атабыз да, анан ооба, туура, жок, мындай деп. Бизге эле айтпайсызбы көңүлүңүзбен бөлүшүп? Айтпай эле койчу. Кайра эле бир ниточканы тартса, алар толтур нерсе ачылып кетет деп. Чачып аласың да, жана топтой албай да. Жок, бир нерсе айтып атканда баягы юмор келип кетет да. Айтканга болбой калат да. Биякта серьезный сүйлөп атасыз болсо. Аны мындай өзү отурган айтып. Өзү жашоодо сиз аябай тамашакөр окшойсуз, Өтө. Мен жашоодо да серьезный өтө. Я здесь только веселый такой. Эмес, жанында отуруп. Влияние, да? Бул аз өзү серьезный болуп атат, болсо мындай эмес. Бул серьезный болгонуңузбу? Мейли. Мындай тойго барганда будаларга барганда отурган образда тартырат. Сиздер ошо достугуңуз жана ишке чыгып сүйлөшкөндө мектеп кезинен бери башталган экен. Ошо таанышууңуз кандай болду?
айтып берсеңизби? Таанышым таанышымды баягы силер башында айтпадыңарбы, бул жакшы, бул жаман деп, ошон үчүн алмаштырганын себеби ошол болуп аткан да. Анда мектепте чындап эле мындай шок, тентек бир нерсе, анан кийин мындай жаман балдар болот го, налог салчу. Налог айтпай эле кой, укпай эле койсун. Мындай жаман балдар болот го, көргөндө дегенчи, ошондой эле болчумун да. Кыздар, балдар жагымда жолобой, андан кийин эптеп жерге бергелчи, мындай да чакырбайсың, мындай бергелчи деген балдар. Анан ошентип мен спортту, легкий атлетикадан баягы кумга секирген боюнча Спартакиада. мектептин арасында, анан мектептин арасындагы тоже жаман баласың, анан өзүнчө көп калган, ошондой моментте мынтип жүрсөм, менин классташым бар эле да, Ахматов Адилет дегенчи. Анан кийин бул биздин мектептин номерлери окшош эле, 18-38 деп. Анан кийин кумга мен секирдим. Тип басып атсам, анан кийин 18-я школа прыгает Ахматов десем, бул 18 эмес, 38 деги 8 деп секирип атпайбы. Анан мен ошондой жиним келип атпайбы. Сен секирбейсиң, Ахматов секирет десем, мен Ахматовмун дейт. Ал Ахматов Адилет десем, мен Адилетмин. Болмuşчу. Анан туруп, сен Ахматов Адилетсиңби деп. Ахматов Адилет бергел деп, ал берки досум чакырып, бул деле Ахмат, бул Ахмат. Анан бунун менен келген, ал менин досум, жакын досум болгон да, 30-мектепте. Бул келип ошол Батыр деген досум тааныштырган. Бул бала ушундай секирет. Сен секиресиң, сальто. Давай деп, экөөбүз сальто секирип баштадык. Спартакиада бүттү, караңгы кирейин деп атып, экөөбүз стадиондо секирип атабыз. Бир эми ошондой табыштык да, баягы мындай, как будто баягы мындай эме болгондой, мындай Химия болгондой болду да. Анткени ушу караңгы кирип кеткенче только экөөбүз эле калдык. Калгандары баары кетип калганда экөөбүз эле секирип жүрөбүз. Бир эле болгондо сальто дик кандай чындыгында ал учурда баягы секирген балдар аз болчу. Аябай эле шаарда аз болчу да. Анан бири-бириңди таап алсаң сүйүнүп, сен да секиресиң, мен да секирем деп. Таң атпай, мектепке барбай эле стадионго кетчүбүз. Анан отуруп алып сүйлөшүп, давай, анан кийин түп карасак, волнабыз окшош экен да, кино, анан деп, анан давай. Кумирлерин да бир кайсы Джеки Чан, Брус Ли, ой мен мындай деп, анан только темабыз эле ошо кино да. Отуруп алып эле кино, мындай, анан кийин отуруп, анан кийин ошо айтып атпайсызбы, бирөөнү бир балабыз да чакырып, эме кылып, сен бизге тартып бер деп. Анан ал только биз экөөбүз секирген эле тартат эле да. Биз экөөбүз ал менен шаар кыдырып эле берин секиренчи. Бияктан секирсең түн келип монтаж. Кайта эртесине кантип кыз жигиттер эле кайта эле экөөбүз ошентип эме кылабыз. Ой жок. Мектептен качып кеткенбиз. Мектепке барабыз, стадиондо жолугабыз, же парктан жолугабыз, же секиребиз. Мен момундай сальто кылып, момундай жетиге чогуу жүрүпсүз да, мындай айтканда. Сен момундай рандат кыла аласың, мындай аласың деп, ошондой болгонбуз да. А сиз наркы досуңуз менен дагы деле доссузбу? Бардыгы менен эле ошо досум. Ошондо сизде эки Адилет Ахматалиев. Эки Ахматов Адилет бар да. Ахматов. Бирөө белый, бирөө чёрный, бирөө кичине карараак да, чёрный деп, ондай телефонго бөлүп койгондо чёрный белый деп. Базар жок. Сизде бир эле эме бар, Элдияр байке барбы же толтурабы сизде да? Элдияр деген досторум көп, бирок Айылчиев деген бирөө эле. Өзү фамилияңыздардагы мындай популярдуу фамилиялар экен да, эми биздин тот же Ахматалиевиз биздин борецибиз. Бир заматта ойлоп коюп, фамилияңызды эме кылып турабыз, адаштырып, Айбекбекке сунуштаган, Айбекбектен сурап койгом, бул эме Ахматалиев баласыбы, байкенин деп сурап туруп, сиздики Айылчиев десиз, айым эме Айылчиеванын эмеси, ал кызы эмеспи деп ушундай суроолор пайда болгондо, сиздер ушундай адаштырган учурлар болобу? Фамилияңызды аттооңуз менен? Жок. Лично мени андай болгон жок. Лично я единственный такой деп койсуң. Эмеде биз радиодо мага чейин, телевиденияга келге чейин Айылчиев деген иштеп жүргөн да. Эрал Айылчиев деген. Ошонун баласы деп жүрүштү. Эми телевиденияда. Кийин ага чейин Алтынбек Айылчиевтер көбөйүп кетти. Көп да. Ошого эле салыштырып жакындатып элечи. Анан ошо Айыма деген деле келди, сен карындашыңды табайбы деп, жогору давай деп койгон. Мен өзүм мурдайын деп койгом.
мен ырдаганда двордун баары качып кетчү эле ырдабаңчы сен гитаранан только сойдун ордуна эле же үнүң баягы гитара менен үнүң окшошпойт да эң башкысы сизге жагып атат ритмге түшпөйсүң бирок сен цойго ырдап атасың Цой өнчө звездасың өнчө эле Виктор Цойсуң бирок двордун алдындагылар садикка бар ырда алчыга ырда паркка ырда аябай көңүлдүү болуп сиздер ачылып кеттиңиздер. Сиздерге мындай рахмат ушун чыныгы жүзүңүздү көрсөтүп мындай күлүп эме кылганыңызга. Эмнеге ушинтип айтып атам, анткени башка интервьюларды көргөндө кандайдыр бир тартынычпы же мындай отуруп монтип отурган сиз отурганда ооба мен чындыгында ойлосом деп туруп мындай сиз жашыра айтканда эле серьезный деп туруп сиздин интервьюңузду көрсө сиз деле мындай ал жакта көрүнүп турат веселый адам экенсиз, бирок ал жакта дагы эми мындай да деп туруп бар го ушундай рамкалар чийилген мындай. Рамкалар болот эми баягы бул жакта көбүнчө ностальгия болуп атпайбы? Ностальгия анан силердин берген сурооңорго дагы мындай келер деп алып баруучудан да эме типа телевиденияда дагы эме да мисалы алып баруучу кандай болуп сүйлөсө эме дагы ошондой болот да. Мисалы ал атады тиги сөзү деп айтат ошонун образына кирет да деп эме кылат да туурабы? Мындай эмоцияны передавается дегендей. Эмоция баары алып баруучудан. Суроо берген адамдан да көп нерсе эметет да. Сен өзүң шайыр берип атасың, биз шайыр эметебиз. Сен серьезно болсоң, биз серьезно отуруп сүйлөмөкпүз да. Элдер биз серьезно сүйлөшө албайт деп ойлойт окшойт. Жок, серьезно деле сүйлөп кой беребиз. Серьезно сүйлөгөндө үндөрүң да өзгөрүп кетет экен. Ооба, албетте дегендей сөздөр чыгып калат. Акча боюнча кандай болот азыр? Акча жок. Миллионерден азыр акчасы бар. Миллионер байке сизге как раз айтып кетейин деп аткам. Миллионер байке деп берсем жакшы элеби, туура элеби? Ооба, бир карыздар көп. Тараткандан кийин элдер чыкпай тургайсың, сразу. Мен да өзүм сурайм окшойт деппи? Өзү бул жашоодо философияңыздар кандай? Фалсафа. Баягы университетке барганда ушул сабакты жаман жакшы көрөт элем да. Атке монтел отуруп өтөтүн. Укталып турган учур да, мындай тихий час базар жакта уктап турган. Сиз дагы деле студентсиз, качан окууңузду бүтөсүз? Быйыл 5-чи курс болдум. Эмки жыл 6-чы курс, ошо дипломный работам. Дипломный работада ошо чоң фильм турат. Даярдыктар болуп атат да. Демек, уже 1 жылдан кийин сиз мындай чоң киноңузду көрсөк болуп турбайбы? Буйруса дейт. Буйруса эле дейли. Миллионер байкеден завис этет эле. Мен миллионер байкенин акчасын көбөйтүп киносун алып келейин, Периге барып туруп. Сизге сиз айттыңыз, мен убедили меня, мен барып чындап эле көрөйүн. Аябай жакшы кино болду деген эмемде үмүттөмүн. Кийинсиге обязательно эме жазып коем WhatsApp-ыңызга кандай ой пикиримди. Демек, сизде дагы кандай кинолор алдыда бар? Көп эле. Кийинки жылга бир чоң 1-2 проектим бар. Буюрса, эгер ишке ашып кете турган болсо, ошо азырынча мындай ачпай эле коеюн, ал сыр тура берсин. Ооба да, бирөө көрүп эме угот башын тартып жүрбөсүн деп койсоң, мен ушундай го. Мен мындай тартам деп жүрөсүң да, көрчү, анан карасаң бирөө как раз ушуну тартыш керек эле деп туруп алдыңа деп чыгып кетет калат го. Депрессия дедим го, искусственный депрессияда ошондон мен бир нерсени түшүндүм да. Эмнеге менин пландарым ашпай атканын бир эмеден, эмесин бир пункттан таап алдым да. Мурун баштап элек планымды эле мен айтып жиберчүмүн да ар кимгечи. Жакынданам деп. Негизи бул туура эмес экен да. Кыла турган эмеңди лучше эч кимге айтпай коюшуң керек. Башталып кылып баштагандан кийин жарыяласаң болот да. Ошон үчүн азыр корком да. Айткандан. Дагы бир тамаша пайда болду сизде. Мындай эч кимге айтпаш керек экен, өзүңө айтыш керек экен. Эми мындай өзүң эле айтып мындай айтып атканда ушундай нерсе чыгып турат, анан ошончо жерде ойлоп кетем да, ошончо айтып атасың, керек айтыш керек нерсе болуп калат да. Өзүңүз айтып кой. Менде өзүмдө дагы мындай ойлор бар да. Мен да айтып атпаймынбы, сиздерди ушу киного тармакта жылдыздуу катары көрүп кичине кезимде да менде дагы бир арман барды дегендей. Эгер уруксат болсо мен бир любой эпизодко катышканга даярмын.
Эсличе айтып койсоңор келип туруп мындай балким интеграция болуп барбы, камео болуп кетет го эгер кинолордо, эгер юмористический болсо, суроо берип эле подкаст болуп кетип эле ошондой кылып даярмын. Эсличе чакырыңыздар. Демек биз соңуна да келип калдыгыбыз окшойт. Сиздердин ушул келип ачып бергениңизге аябай рахмат. Жактысыздар. Эми сүйлөшөбүз окшойт WhatsApp'тан. Сиздер көп WhatsApp'тан сүйлөшөсүздөр да? Телефондо деле WhatsApp'тан деле. Instagram барбы сиздер? Бар. Колдоносузбу сиз Instagram? Сиздин Instagramыңызды тапкан жокмун. Меники бар бир жерде. Ой, чын мен ачкам. Вроде ачкам да кой. Вроде ачкам. Анан эме быйыл TikTok'ка кирдим. TikTok'та да ошо Адил Кайыпов Фокси ошол киргиздирбеди. Киресиң, бир жумада бир сүйлөшөсүң, эл менен сүйлөшүп тур деп чыгат. TikTok деп макул деп анан кийин 1000 подписчик болуш керек экен да, стримге чыгыш үчүнчү 1000 подписчикти стримге ачканда, биринчи стримге чыкканда эле суроолор только. Айке, эмне картайып кетесиң? Сен 1000 подписчигиң бар TikTok'та. Мен вообще не активныймын TikTok'та. Жок, TikTok'та 1000ден өтүп кетти уже. Өтүп кетти окшойт. Мен Instagram'да нормально меники. Демек, көп нерсени сүйлөшүп салдык. Дагы бир канча жолу рахмат айтып, канча жолу көрсөтөт экенбиз билбейм, бирок дагы бир жолу рахмат. Бизде аякта конокторубуз эме айтып кетет, кайрылуу айтып кетет. Аягында сиздерге камера сиздики, микрофон сиздики. Жаштаргабы же өзүңүз каалаган кайрылууңузду айтып кетсеңиздер. Кимиңиздер баштайсыздар? Улуу жок, улуу. Микрофон меники деп чөптүк. Меники дебедим беле. Сиздер чакырганыңыздарга рахмат. Рахмат келгениңизге. Бир сыйра эме кылып алдык, жыргап алдык дегендей. Ошо. Бияктан алып чыгыш үчүн деген баштайм ага. Бияктан алып чыгып эле. Азыр ушундай кайрылуу жасаш үчүн баардык өмүр баяныңызды айтышыңыз керек болуп калат. Отдельно бир эме убакыт берсеңер, бир саат деп ойлойм. Чындыгында рахмат. Көптөн бери мындай ушундай бир ностальгия керек болуп тургандай окшойт. Бул да болсо бир мындай энергия да. Чындыгында рахмат. Рахмат келгениңизге. Элдер көз деле эме болгон менен көп учурда жолугуша албайбыз. Бул өзүнүн жумушу, мен өзүнүн жумушум болуп бүгүн действительно азыр жакшы отуруп сүйлөштүк болот. Анан эми мындай тилек десем болот да, эми баягы кайрылуу дейбиз, тилек дейбиз. Негизи мындай элге, коомго акыл үйрөткөн жаман көрөм. Сен кимсиң деп болуп. Просто мындай тилегим, ниетим ушул. Эң биринчи заманыбыз тынч болсо экен дейм, чындыгындачы. Анан ушул заманыбыз тынч болуп, мамлекетибиз өнүксө дейбиз, баардык тармагын өнүксө дейбиз. Негизи ошол үйрөнүп Спортсмендер көбүрөөк медаль алсын деп өзүм спортсмендер көбүрөөк алсын. Бактылуу болгула деген ушундай да, ошо бай болгула деп. Тойдо Силер да миллионер болгула, миллионер болгула деп. Рахмат, чындыгында. Сизге эмне үчүн баягындай Адлет айта албайсыз, көбүнчө ошо кино жактан айттырганга аракет кылат да, ошо бактылуулукту эме жакты. Ошон үчүн пер фильмге кирдиңиздер. Мен өзү айтпай койдум, мен мындай кылып койдум. Пер мен айтып койдум. Пер фильмге кирдиңиздер, жакшы кино. Сиздерден жаңы кинолорду күтөбүз. Үмүттөмүн жакшы болот экен, периге обязательно кирем, кирип туруп сизди да бир аз миллионер доллар миллионерге жеткизейик буюрса. Сиз да кино тарса, сиздин да киноңуз барын көрөбүз. Келгениңизге рахмат. Сиздерге ностальгия болсо, мага знакомство болду. Түшүндүм көп нерсени, кандайдыр бир өзүмдү улуу адам катары сездим, бир аз болсо, бир саатка болсо да, бирок аябай өзүмдү улуу адам сезип, ошол кездеги учурларды эстеп дегендей эле аябай жакшы болду. Сиздерге рахмат. Демек, сиздер көрүүчүлөргө, силерге да рахмат көргөнүңөргө. Ушул подкастка лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, инстаграмдарыбызга катталыңыздар, телеграмга өтүңүздөр, тиктокко өтүңүздөр. Өтө көп. Бирок эмнеге лайк керек бизге? Анткени лайк аркылуу менин подкастым өсөт. Подкастыбыз уже барган сайын өсүп барып атат. Сиздердин колдооңуздар менен дагы өсөт. Биз будан акча тапканга еще жете элекпиз. Бирок эгер сиздер жардам берсеңиздер, биз буга да буюрса жетебиз. Биз деле миллионер болобуз. Байкеде миллионер болгубуз келет. Ошондуктан силердин да жардамыңыздарды күтөбүз. Демек, дагы бир жолу сиздер көргөнүңүздөргө рахмат.
Сиздер келгениңиздерге рахмат. Демек, бир күнү дагы жолугушабыз, дагы подкастка келип кетебиз. Дагы бир 20 жылдан кийин ностальгия кылып кетейик. Ошого жеткизсин. Ошондо тишим деген сайын кылган. Ошо сиздерге узун өмүр, Рахмат. бакыт, всем любовь дегендей эле. Всё, рахмат.